Эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда мен Талгат Токтомушев. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин диний лидерлеринин делегациясын кабыл алды. Садыр Жапаров Түрк мамлекеттер уюмунун кызматташтыгындагы маанилүү багыттардын бири дин жаатында өз ара аракеттенүү экенин баса белгиледи. Биз ыйман менен адептин, биримдик менен ынтымактын, дини болгон исламдын баалуулуктарын түрк дүйнөсүнүн улуттук наркы салты менен айкалыштырып, жалпы элибиздин жаркын келечеги үчүн кызмат кылууга тийишпиз. Бул өз кезегинде коомдун адеп ахлагын чындайт. Ошондуктан сиздердин жыйыныңыздар жалпы түрк мамлекеттеринин руханий биримдигин бекемдеп, бир туугандык жана бордоштук мамилелерибизди арттырууга чоң мааниге ээ, деди президент. Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаров түрк мамлекеттеринин ортосундагы маданий байланыштарды чындоого кошкон зор салымы жана руханий баалуулуктарды өнүктүрүүгө көрсөткөн колдоосу үчүн Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын Айкөл ордени менен сыйланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Азия өнүктүрүү банкынын борбордук жана Батыш Азия департаментинин башкы директору Лея Гутиерес менен жолугушту. Адылбек Касымалиев Лея Гутиерести жооптуу кызматка дайындалышы менен куттуктап, Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон олуттуу салымы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал Азия өнүктүрүү банкынын республикадагы долбоорлорду колдогон алдыңкы эл аралык финансы институттарынын бири экенин баса белгилеп, өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан ары да чындоого ишеним билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө министрлер кабинетинин башчысы Кыргызстандагы экономикалык өсүштүн жогорку темпине көңүл бурду. Акыркы 3 жылда орточо өсүү 9%, ал эми үстүбүздөгү жылдын жыйынтыгы боюнча 11,5%ды түздү. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун, Камбар-Ата, ГЭС-1, Барскон-Бедел автожолунун куруу, ошондой эле калкты жеткиликтүү ипотекалык турак жай менен камсыз кылуу жаатындагы программаларды ишке ашыруу сыяктуу артыкчылыктуу долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурулду. Буга байланыштуу Адылбек Касымалиев Кыргызстандын ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн инвестиция тартууга кызыктар экенин белгиледи. Кыргызстанда түшүм жыйынуу активдүү уланып, айдоо аянттары 65% жыйналып бүттү. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү министрлигинен билдирди. Быйыл 2025 жылдын сентябрь айынан башына карата республика боюнча жалпы 678,4 миң гектар айдоо аянтынын ичинен 461,4 миң гектары жыйналып, бул көрсөткүч 68%ды түзөт. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1,9 миң гектарга көп. Ал эми жалпы дан эгиндеринин дүң түшүмү 2025 жылы 1030,1 тоннаны түздү. Орточо түшүмдүүлүк 22,3 центнер гектар. Жүгөрүнүн түшүмдүүлүгү 72 центнердин деңгээлинде болууда. Биринчи июльдан тарта Кыргызстанда автоунааларды милдеттүү камсыздандыруу боюнча мыйзам күчүнө кирди. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар кандай себептерден улам унааларын камсыздандырууга үлгүрбөй калган айдоочуларга 2025 жылдын 1 сентябрына чейин убакыт берилген. Каракол шаарында жол кыймылын көзөмөлдөө бөлүмү жана камсыздандыруу уюму биргеликте айдоочуларга ОСАГО полиси тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Автоунааларды милдеттүү камсыздандыруу полисин текшерип, ОСАГО тууралуу маалымат берүү үчүн токтотулган унаалардын көпчүлүгү камсыздандырылганы белгилүү болду. Каракол шаарында 1 саат ичинде 25 автоунаанын ОСАГО полиси текшерилип, бирөөсү гана камсыздандырылбагандыгы ачыкталды. Бүгүнкү күнү Каракол шаарынын ичинде мамлекеттик камсыздандыруу полисинин кызматкерлери менен биргеликте айдоочулар арасында ОСАГО боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эмне себептен кайсыл учурларда бул камсыздандыруу полиси жардам берет? Бул көп айдоочуларга суранып кетмекчибиз. Өз убагында бул камсыздандыруу полисин алып, өзүнүн керектигине жаратып алышты. ОСАГО мыйзамы Кыргызстандын аймагындагы автотранспорт ээлеринин баарына тиешелүү. Анын базалык камсыздандыруусу жылына 1680 сомдон башталып, орто эсеп менен 3,5–4 миң сомдун тегерегинде болот. Айдоочулар камсыздандыруу полисин алгандан кийин кокус жол кырсыгына калса, жабыркаган тараптын чыгымдары төлөнүп берилет. ОСАГО деген бул айдоочулук жоопкерчилигин камсыздайт.
Мисалга келтире келсек, мына айдоочу баратып кокусунан кырсыкка учурап калып, күнөөлүү болуп табылган кезде ошол келтирген чыгымды АСАга жоопкерчиликке алат. Бир унаага 150 000 сомго чейин жоопкерчилик, ал эми 3-4 унаа болсо 450 000 сомго чейин. Ал эми Кудай сактасын, эми өлүм катталып калса, ар бир өлүмгө 300 000ден каралган, майыптуулукка дагы 200 000 сом, биринчи, экинчи группа 200 000 сомдон, үчүнчү группа 150 000 каралган. Анан детская инвалидность деген бар, 200 000 сомго чейин каралган. Кыргызстанда автоунааларды милдеттүү камсыздандыруу боюнча мыйзам 2015-жылы эле кабыл алынып, бирок анын талаптарын толук күчүнө киргизүү улам артка жылдырылып келген. Буга чейин 2025-жылдын 1-июлуна чейин камсыздандыруу полисин албаган айдоочуларга жеке жактарга 3000 сомдон айып салына баштаары айтылган. Ал эми айдоочулар милдеттүү камсыздандыруу боюнча төмөнкүдөй пикирде. Бул машинаны мен жаңы эле сатып алдым, бул мага чейинки эси өтүп тур. Баягы өкмөт гарант болуп берип аткандай милдеттүү түрдө өтүп коюш керек. Обязательно. Жолдо барыбыз эле жолдо жүрөбүз. Кандай ситуация болот ким билет. Баягы жарандарга да сунуш этелем да, аса өтүп койсо, мамлекет тарабынан ушундай колдоо көрсөтүп берсе, өтүп койгон жакшы эле болот. Расмий маалыматтарга таянсак, 1-июлга карата өлкөдө 500 000дей автоунаа камсыздандырылды. Мунун ичинен 211 000дей автоунаанын айдоочусу мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун полис алганы айтылды. Иш-чарада айдоочуларга аталган полис тууралуу маалымат берилип, АСАга полиси жок бир айдоочуга протокол түзүлдү. Айзат Анарбекова, Нурдин Орманбетов, Мадина Абакирова, Ысык-Көл жаңылыктары, Каракол шаары. Тоң ашуу суу райондон 40 км алыстыкта жайгашкан. Бул ашуу аркылуу райондун эли малдарын сырт өрөөнүнө алып чыгышат. 2022-жылы малчылардын мал айдоосунда жол чабылып ачылган. Быйыл кайрадан 8 км жол ачылып, сырттан мал айдап келген район элине шарттар түзүлүүдө. Сай кылып, мына бул сай, аркы сай, бүт эле сай орекин бар, мына ореки дөңдү алыш үчүн эле жарым күн кетип атат да. Бул деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктикте жайгашкан тоң ашуусу. Дал ушул ашуу аркылуу район эли мал жандыгын сыртка алып чыгышат. Эми күздүн келиши менен чабандарга малын айылдарга түшүрүү үчүн жол ачылууда. Аба ырайынын бузулушу менен жолду суу жеп, кыядан түшкөн муз эрип, жол жабылып калган учурлар болгон. Жол жок, жылда ушинтип агып калат, суу жеп кетет. Моякта Жаман кыя деген жери бар. Бореки муз турган жер, ошак көк жалпаң муз, жылда ушактан өтө албай, үстүндөгү серпантин жол менен чаап кетебиз. Быйыл аракет кылып атабыз да, чапканга буйрса чаап 2 километрдей жер калды, буйрса кырына чейин чабабыз буйрса. Тоң ашуусундагы жол 2022-жылы ачылып жасалган. Андан бери быйыл райондук администрациянын Күнчыгыш айыл аймагы, Болот Мамбетов айыл аймагынын жайыт комитеттеринин демилгеси менен атайын техниканын жардамы менен жол ачылууда. Узундугу 8 чакырым жол ачылып, дагы 3 чакырым жолду ачуу иштери жүргүзүлмөкчү. Алыскы сырт жайлоосунан ушу көл өрөөнүнө ушу малдарды көчүп келүүсү үчүн шартты түзүү максатында жасалып атат. Бул жол Күнчыгыш айыл өкмөтү жана Болот Мамбетов айыл өкмөтүнүн жайыт комитеттеринин менен жана администрациянын колдоосу менен ишке ашырылып атат. Тоң районунан 40 км алыстыктагы тоң ашуусундагы жол ачуу иштери район элинин 4 малын сырттан аман-эсен айылдарга алып түшүүгө шарт түзмөкчү. Мындай жол ачуу иштери келерки жаз айларында малды сыртка айдап чыгуу мезгилинде дагы жүрмөкчү. Салтанат Керимкул кызы, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Ысык-Көл жаңылыктары. Бул жылы Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишим уюмуна төрагалык кылууда. Ошол алкактын негизинде 10 сентябрдан 20 сентябрга чейин Ысык-Көлдүн Балыкчы шаарына Рубеж 2025 аттуу ири масштабдуу аскердик машыгуу иш-чарасы өтмөкчү. Ага Кыргызстан менен бирге уюмга мүчө мамлекеттер Тажикстан, Казакстан, Россия жана Белоруссиянын аскердик бөлүктөрү да тартылган. Машыгуунун башталышына байланыштуу Россия Федерациясынын алгачкы жоокерлери Балыкчы шаарындагы аскердик бөлүккө келип жайгашты. Ал эми кийинки күндөрү башка өлкөлөрдүн аскердик бөлүктөрү да биринин артынан бири келип, биргелешкен даярдыктарды өткөрүшмөкчү. Бул машыгуунун негизги максаты аймактагы тынчтыкты сактоо, чыр-чатактардын алдын алуу жана мүчө мамлекеттердин коопсуздугун биргелешип камсыздоо болуп саналат. Бүгүнкү иш-чара коопсуздук иретинде 25-жылдын Рубеж 25-жыл деген машыгууга 4 мамлекет катышууда. Эң биринчилерден Россия Федерациясынын өкүлдөрү келди. Бүгүн тозу Азия менен өткөрдүк. Машыгууларда ок атуулар
жана тактикалык машыгуудан сырткары спорттук иш-чаралар да жүргүзүлөт. Футбол, волейбол, ар кандай спорттук иш-чаралар өткөрүлөт. Жамааттык коопсуздук келишим уюму бул бир нече мамлекеттер тарабынан түзүлгөн эл аралык аскердик саясий уюм. Ал пост советтик аймакта коопсуздукту чыңдоо, сырткы коркунучтарга биргеликте каршы туруу жана жамааттык коопсуздук системасын өнүктүрүү зарылдыгынан улам негизделген. Кыргызстан төрагалык кылып жаткан учурда өткөрүлүп жаткан Рубеж 2025 машыгуусу өлкөнүн гана эмес, бүтүндөй уюмга мүчө мамлекеттердин коопсуздук жаатындагы кызматташтыгын чыңдоого чоң салым кошмокчу. Совершили марш по маршруту Душанбе-Кант. Биз Душанбе-Кант балыкчы аскердик жол картасы аркылуу келип калдык. Бул жакта бизди кыргыз тарап абдан жакшы тосуп алып жайгаштырды. Биздин аскердик техникаларда бул жактын полигондоруна жайгаштырылды. Бүгүнкү күндөн тартып аскердик машыгуу иш-чарасына даярдык көрө баштайбыз. Военная техника размещена в боевых парках. С сегодняшнего дня приступаем к подготовке совместных учений. Балыкчы шаарында өтө турган бул машыгууда аскерлер тактикалык жана стратегиялык көнүгүүлөрдү өткөрүшүп, коргонуу жана чабуул жасоо боюнча бирдиктүү аракеттерди сынашмакчы. Медербек Кеңешев, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктары, Балыкчы шаары. Балыкчы шаарынын мэринин тапшырмасы менен 50 жылдан бери чогулуп келе жаткан таштанды жайды тазалоого алышты. Шаардын көркү үчүн мааниси чоң жайга имараттарды курууну пландап жатышат. Ал эми таштандыга жакын жайгашкан тургундар дагы сүйүнүп жатышат. Балыкчы шаарынын Алиев жана Мамбеталиев көчөлөрүнүн четиндеги таштандыларды тазалоо иштери башталды. Бул таштанды 50 жылдан ашык чогулуп, айлана чөйрөгө олуттуу зыянын тийгизип келген. Курулуш иштеринен кийинки калдыктар жана тургундардын күнүмдүк таштандысы бул жайды толтуруп, шаардын көрүнүшүн бузуп, жагымсыз жытты жараткан. 1970-те келдим. Келип ошондон бери ушу жерде турам. Бул жердеги мусор болуп аткан жер ошол учурда карьер экен. Карьер токтоп, андан кийин ошол эл баягы мусорун төгүп. Ал учурда мен келгенде бир ушу жерде бир эки үй бар болчубуз. Анан карьер кайра толуп атып, ana мындай абалга келди. Кудай кичине жардам берди го. Ушул жерде сазып эметип эле бул жердеги элге жалаң эле сарсыгына жүрүп жашап аткан. Абдан эле туура кылып атат. Шаар мэринин тапшырмасы менен бүгүнкү күндө тазалоо иштери башталды. Бул кадам балыкчынын келечеги үчүн маанилүү болуп, шаардыктар да бул аракеттерге кубанууда. Жергиликтүү тургундар таштанды төккөнгө болбойт деген эскертүүлөргө карабай, көп жылдан бери таштанды төгүүнү улантып келишкен. Мындан улам таштандылар жер кыртышына айланып, экологиялык көйгөйлөргө алып келген. Балыкчы шаарынын мэри Жантаев Батырбек Темиржановичтин протоколдук тапшырмасынын негизинде тазаланып, оңдоо түздөө иштери жүрүп жатат. Бул жерден азыркы күндө тазалык ишканасынын техникалары, ошондой эле суу түтүкчөлөрүнүн ишканасынын техникалары менен биргеликте бул жерде жайгашкан курулуш таштандылары азыркы күндө чыгарылып жатат. Ошонун негизинде буга чейин да биз бир нече жолу Балыкчы шаарынын жарандарына жана ошондой эле жакын аймакта жашаган жарандарга кайрылып келгенбиз жана эскертүү белгилерин ыргытканбыз. Тазалоо иштери аяктагандан кийин аталган жайда спорттук аянтча жана эс алуучу жай курууну пландашууда. Бул өзгөрүүлөр шаардыктардын күнүмдүк жашоосун жакшыртып, балыкчынын келбетин жаңыча жандандырмакчы. Балыкчы шаарынын келечеги үчүн бул кадамдар маанилүү. Анткени алар экологиялык абалды жакшыртууга жана коомдук жайларды өнүктүрүүгө багытталган. Талгат Токтомушев, Сталбек Саманчиев, Ысык көл жаңылыктар үчүн Балыкчы шаарынан. Ысык көл облусунда быйыл бир катар ишканалар ишке берилди. Жүздөгөн адам иш менен камсыз болду. Алардын катарын толуктаган Жетөгүздүн Чырак айылындагы таш майдалоочу завод жакын арадан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп, өндүрүш тармагына салымын кошуп келүүдө. Заводдун ишмердүүлүгү менен журналист Жанара Сагындыкова таанышып келди. Чырак айылынын сайында жакында эле түптөлгөн дал ушул ишкана азыр гүрүлдөп иштеп, мында 10дон ашуун адам иш менен камсыз болгон чагы. Белгилей кетсек, Барскон Каракол жолунун башталышы менен мында келген суроо талапта арбын болууда. Ишкана тийиштүү атайын заманбап жабдуулар менен камтылып, алдыда дагы ишин кеңейтүүнү мерчемдеп жатыптыр.
ишкана түптөлүп гүрүлдөгөн заводко айланганы эң ириде жетегиздиктөрдү кубантты. Айыл өкмөт ишкерлерди колдоо багытында 1 гектар жер берип ишкана түптөлгөн. Иштетүүгө керектенүүчү кум завод жайгашкан жакын жердеги сайдан алынат. Он күндөн бери иштеп баштадык. Кубаттуулугу 60 тонна саатына. Заводдун эмеси Кытайдын производствосу. Бизде деген азыркы учурда ошо щебень, отсев, анан кум чыгарабыз да. Ыңгайлуу болсун деп материал ошо Жетегүз районунан Каракол шаарына основной потребительдер да. Жалпы наркы 25 миллион сомго курулган завод район үчүн эң ири инвестиция алып келди. Учурда 10дон ашуун адам иш менен камсыз болуп, алдыда жумушчулар үчүн тийиштүү шарттарда түзүлөрү күтүлүп жатыптыр. Кийинки кездери айылдарда да мындай ишканалардын түптөлгөнү өлкөнүн өндүрүштүү болгон өсүшү дешет жергиликтүүлөр. Элге да жакшы болду, алыстан ташып эметип атчы материалдарды. Азыр элдер ушу тегеректеги айылдарыбыз бардыгы буюрса дагы бир бетон чыгарган эмелерди, ПСК блокторду орнотсок, анан ал жерге да дагы жумушка тартабыз дагы жаштарды. Буюрса эмки жылы ошо бетон завод ошол жака эле курганга пландарыбыз бар. ПСК блок жанакындай бордюрларды ошолорду курганга да. Анткени ошо азыр элдерге аябай востребованность көп болуп атат. Экинчиден ошондой качествосы, сапаты жакшы материал менен биз камсыздабыз да. Мында өндүрүлгөн инерттик материалдар дубандагы курулушка жана ички жолдордун жасалышына керектелет. Ишкана жетекчисинин маалыматына караганда, келерки жыл менен бетон заводунда куруп ишке берүү мерчемделүүдө. Өндүрүшкө өрүш алган максаттар ишке ашырылса, дагы кошумча иш орундары түзүлөрү күтүлүүдө. Белгилей кетсек, Жетегүз районунда 6 ай аралыгында өндүрүш тармагындагы 10дон ашуун ишканалар ачылып, пайдаланууга берилген. Жанара Сагындыкова, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Жетегүз району. Ар бир айыл аймактарда бардык маселелер жеринде чечилип, атайын долбоордун негизинде каржыланып бир топ иштер алга жыла баштаганы жалпыга белгилүү. Бул ирет Жетегүз районунун Чырак айылындагы кайрак жерлерди сугарып, мол түшүм жыйноо максатында атайын СССР убагында кудуктар калыбына келтирилип, суу түтүктөрү алмаштырылып, суу жетпеген эгин талаалар сугарылып, жыйынтыгы ол жолу болгонун дыйкандар билдиришет. Кабарчыбыз Нуржан Дөөткулова жеринен барып даярдаган материалынан таанышасыздар. Жетегүз районунун Чырак айылындагы 293 гектар жерди сугаруу үчүн үстүбүздөгү жылдын жаз айларында мурдагы СССР убагында курулуп, бирок керектен чыгып калган кудукту кайрадан жандандырып, калыбына келтирүү иштерин атайын долбоордун негизинде иштетишип, учурда кайрак жерлердеги эгиндер сугарылып, дыйкандар үчүн сугат маселеси чечилгени белгилүү болду. Бул үчүн атайын суу түтүктөр тартылып, лотокторду тазалашып, тазартылган артезиан суусу агызыла баштаган. Ушул скважиндар бузулгандан кийин, союз таркагандан кийин бүт талкаланып бузулуп, мына азыр жаңыдан ишке кирип атат. Баягы ФС-10-дин жардамы менен, проекти менен кирип, азыр 5 скважиндан 3-өө курулду. 100 метр артезианский судан чыгат. Анан эми бишерде дыйкандарыбызга да жакшы өбөлгө түзүлүп атат. Айдап сепкен эгиндерине натыйжалуу алганга. Бирок бул кечирээк бүткөнгө байланыштуу сугат суусун толук сугара албай калдык да быйылкы жылы. Ал эми уюштуруу иштерин жүргүзгөн Ынтымак сервис муниципалдык ишкананын жетекчисинин айтуусунда, учурда элдин камын көрүү максатында мамлекет бардык шарттарды түзүп, керектесе дыйкандарга чейин кайрак жерлерди сугарууга, заманбап шаймандар алынып, жеринде иштер алга жылып жатканы өнүгүүнүн белгиси дейт. Мындан тышкары атайын техникалар менен ар бир айыл жабдылып, оруп эгин жыйноо дагы жеңилдегени маалым болду. Буюрса дагы 3 скважина калды, ошону дагы эко калыптыр. Ошону дагы ишке бергенге дагы аракеттерди кылып атабыз. Келерки жылкыга пландар бар азыркы учурда. Азыр бияктан лотоктор туруп калган союз малында, ошондон дагы улантууга аракеттер жүрүп атат. Таза болгон соң суу дайбол дегендей, бүгүнкү күндө суу тартыштыгы бардык эле аймактарда чечилип, элеттик элдин эмгеги акталып, түшүмдөрү мол болуп, жемиштүү жыл болгонун баса белгилешүүдө. Нуржан Дөөткулова, Асылбек Касенов, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктар үчүн Жетегүз районунан. Мирланбек Осмоналиев бала кезинен сүрөт өнөрүнө кызыгып, Тургунбай Сыдыков атындагы улуттук көркөм сүрөт академиясына
станоктук скульптура багыты боюнча билим алып ийгиликтүү аяктаган. Учурда ал тарыхый инсандардын айкелдерин жасап, түрдүү көргөзмөлөргө да катышып келет. Эмгектери Орусия, коңшу Казакстан мамлекеттерине чейин жетип өзгөчө көрк берип турат. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөөчүсү Жусуп Абдрахмановдун, ошондой эле тил илимине салым кошкон Касым Тыныстановдун, мындан тышкары бир катар тарыхый инсандардын айкелдерин жасаган Мирланбек бул тармакта 15 жылдан ашык убакыттан бери алектенип келет. Ал бала кезинен сүрөтчүлүк өнөрүнө кызыгып, Бишкектеги Көркөм өнөр улуттук академиясын бүтүргөн. Анда өзүнө жакын болгон айкелчиликтин станоктук түрүн тандап алган. Биздики баягы тарыхыбыз бай болгондуктан көбүнчө тарыхтан калган нерселер жазылат да. Мисалы үчүн кардарлар деле заказ берсе же мамлекет деле бир конкурс уюштуруп бир айкелди тургуза турган болсо, ошо тарыхта калган бир кишинин образын жаратыш керек же бир тарыхый инсандын айкелин жасаш керек. Көбүнчө ушундай болуп калат да, биздин тарыхыбыз бай болгонго байланыштуу. Мындай эркин чыгарма боюнча бизде көп мындай боло бербейт. Кээде эле симпозиумдар болуп турат. Бул дагы жакшы да, глина кармайсың, таш чаап, болгон эмеңди чыгарасың, энергияңды. Глинадан деле бир мыжыгып жасасаң, ал да бир өзүнчө терапия деп коет глина. Даже психологдор балдарга ушундай сабак өтөткөн го, глина терапия депчи. Глинадан берип мыжыктырып, ошондой эле глинадан мыжыгып, 1-2 саат бир жасап чопону. Бир четинен эс аласың, бир четинен кайра чарчап каласың ушундай да. Айкел жасоодо айлана чөйрөгө архитектурага шайкеш келип, көркөм мазмуну терең образдарды жаратууда бир топ убакытты жана мээнетти талап кылат. Ар бир инсандын бейнесин турган турпатына мүнөзүнө жараша сыпаттап чагылдыруу өзүнчө эле түйшүк. Ошо менен рахат аларын айткан каарман буга чейин 10го жакын ири айкелдерди жасаган. Айкелчи бир эле инсандын айкелин толук кандуу жасоого 1 жыл убакыты кетет. Кулагы кайсы жерде, буту кайсы жерде, чоңойткондо эмеси жоголуп кетпеш керек да, пропорциясы, көлөмү жоголуп кетпеш үчүн эскизде кандай болсо, чоңойткондо точно ошондой болуп чоңойтулат да. Процесс ошондой. Анан кийин азыркы жүрүп аткан процесси мынакей. Ошо чоңойтулуп көлөмү чоң размерде жазылып, бетондон куюлуп, андан кийин уже жез каптоо учуруда. Жез каптаганда атайын Москвадан жездерди алдырабыз, сүрөтчүлөр үчүн атайын художественный ковкага ылайыктуу жездер келет. Көркөм өнөр адамзаттын руханий маданияты менен чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн өзгөчө маанилүү бөлүгү болуп саналат. Ал эми жасалган эмгектерди чет өлкөлөргө чыгаруу менен маданиятты, чыгармачылык өзгөчөлүктөрдү таанытууга чоң өбөлгө түзүлөт. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Сиздер жаңылыктардын кечки топтомуна назар салдыңыздар. Эмки эфирден амандашканча.